29 күнү Нахла Хайрия коомдук фондунун жана Хисса бин Зайд Кыргызстан аялдар өнүктүрүү борбору өзүнүн студенттери жана волонтерлору менен Карлар үйүн зыярат кылышып, жоолук күнү менен куттукташты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Айнагүл Өмүрзакова баштаган кыздар тобу ата-апаларга чакан концерттик программа тартуулашты. Бул жерде 90 аялдар бар экен. 40 жаштан 102 жашка чейин. Аларга ар бирөөнө бирден жоолук беребиз. Андан тышкары бир аз азык-түлүктөр, таттуулар менен келгенбиз. Андан тышкары бир майрамдык бир маанай болсун деп концерттик программа уюштурдук. Ден соолугу ооруганга, турмуштан кыйналганга, муңайып ыйлаганга барыбыз дуа кылалы. Көңүлү сыздаганга, жүрөгү муздаганга, келгиле дуа кылалы. Эне жөнүндө жана тарбиялык маанидеги ырларды аткарган учурда көрүүчүлөр берилип угуп, жагымдуу маанайда отурушту. Бул дүйнөдөн кеткенде Өзгөчө нашидтерди укканда кээ бири көзүнө жаш алып отурганы да байкалды. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн утурлай ала келген белектерин тапшырууга да убакыт келди. Барыңыздардын байрамыңыздар кутlu болсун, апалар. Машаллах, поздравляем. Бардыгына өз-өзүнчө белек жана гүл карматышты. Алар менен баарлашууда өтө кызыктуу болгону көрүнүп турат. Келешекте ушу көп ийгиликтерге жетишкиле баарыңарга чың ден соолук. Бул жерде улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун мугалими болгон Анна Крамарьева да жашайт экен. Анын жашы 101ге жетип калыптыр. Кулагы укпаса да кагазга жазып берген сөздү жазем дебей туура окуп бардыгыбызды таң калдырды. Здоровья, это все для вас Подарок. подарок. Сүйүнгөнүн жашырбай жакшы сөздөрүн арноого да жетишти. Жаш кыздарга жаркын келечек жана жакшы сөздөрүн арнаган апалар батасын берип жатышты. Ömürlerinizin sonunda dens olunlar çıkıyor. Жеткинчектер силерге окшоп өзүңөргө окшоп туруп неме чынарыңар жетишип кетсин балдар. Ал жердин мүдүрү Козубаев Адилбек агайдан да мындай сөздөрдү уга алдык. Ушу иш-чараны уюштурган биздин Кыргыздын жаш келечектеги көп нерсени үмүттөндүргөн кыздарына сиздердин атыңыздардан жана өзүбүздүн администрациянын атынан чоң ыраазычылык билгизип коюуга уруксат этиңиздер. Карысы бардан ырысы бар деген кыргыздын таамай айтылган макалы бар эмеспи? Алардын жүзүнө кубаныч тартуулап, батасын алуу өзүнчө бир керемет. Сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Бул иш-чарага келген ар бир инсанга, өзгөчө волонтерлорго жана колунан келген жардамын берген демөөрчүлөргө терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул жерге зыярат кылууну каалагандар үчүн ар дайым эшик ачык. Дагы да болсо келип турууну максат кылып, жакшы маанайда алар менен коштоштук. Жарык жылы байрамыңыздар менен куттуктайбыз, апалар.